Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Урматтуу кыргыз эли, биз Екатеринбург шаарынын Кольцово жагында бир складда коронавируска каршы гель для рук иштеп чыккан жерде биз иштеп атабыз. Бизге күнүнө 1000ден бери тат. Бирок биз бекер болсо деле иштеп кое беребиз, коронавируска каршы экен депчи. Мына көрүп алгыла, мына кыргыздар бүт кыргыз байлар, кыргыз гүлдөр. Мындан ноокаттан бир кыз бар экен, мындан ноокаттан бир бала бар экен, асуулдан. Мына шудан алат келсеңер коронавирус болуп калса, колуңарды бир жууп коет келсеңер болду. Ошого иштелип чыгыптыр бул. Кыжалат болбогула, уже акылдуулар издеп чыгыптыр. Коркпой эле койгула. 15-нен баштап магазиндерге тартуулайбыз уже. Ошо. Бүт группага таратып коюңуздар ушуну. Кыжалат болуп отургандар көрсүн. Давай. Biz kıynalık bu yerde, biz alacaktaki karantinge makuluz. Bu biz Kırgızistan'a getiriyoruz. Biz sizlerden kadar sıranavız. Sizlerge muhtaçız. Biz de işine jardan berip koyuңuzдар. Келечектер шайлоолор көп болот. Если биздин арабызда ушул депутаттын, президенттин балдары болгондо бул жерде мынтип калбайт элек, биз кетет элек ошол балдар. Качан эчеге эле кетет элек. Күндөн Москвада Министрдин баласы болгондо кетмекпиз. ооба, бир эле депутат жөнөкөй эле мындай эле жогорку кеңеш эмес, городской депутаттын эле баласы болгондо биз кетет элек давно элечи. Ито өткөндө 29-unda билет сатып, билет балдар калып кетет. Батпай қалдық, беременныйларды, пожилойларды кетірдік, біз батпай қалдық, екінші рейс Ол жердегі Кыргызстандағылар бұл жерге еме жазып атат. Ол жақта отырып өргеле, бұл жаққа келіп не қыласыңар деп. Біз неге барбайбыз Кыргызстаныңызға? Барышыбыз керек, біздағы балдарымыз бар. Чоңдор, силердин эле бала чакаңар, силердин эле аябыңар, силердин эле келиниңер ушинтип калып кетсе эмне кылат элеңер ушул жерде? Москвада бөтөн жерде акчасы жок же үйү жок, тура турган жери жок болсо эмне кылат элеңер? Biz alып kettik. О жердин түгүнөн болсо ham касып алып кетет элеңер силер. Бизди алып кеткиле, эмне кылайлы бул жерде бизне? Bir ay жата беребиз, колубузда билетибиз Bir бар. ayda otat tak, bir aydan keyin tak uzarıp ketişi mümkün de otat. Россия бүгін өзінің Россиядан аппел отыр. Bizim Kırgızstan жақын жерде біз biletimiz var. 15.000'den algan Biz biletler. билетибизге гана алып кетиңиздер, болду. Билетибиздин акчасына гана. Biz ал жака барганга, эми карантинге турганга макулбуз. Бул жерде Саламатсыздарбы, мен Жасурова Айшанур. Мен 7 жаштамын. Азыркы илдетке байланыштуу биз үйдө отуруп жатабыз. Биз врачтардын айткан так аткарсак, анда биз бул илдетти тез жеңебиз. Мен бардык кыргызстандыктарга ден жана сабыр тилеймин. Урматтуу эл аралык жаңылануу коомунун жигиттери, максат энем кылып жаткан иштериңер абдан чоң иштерди жасап аткарып атпсыңар. Студенттер, силер биздин Кыргызстандын келечегисиңер. Биздин элибиз, балдарыбыз канчалык билимдүү болсо, ошол билим аркылуу мамлекетибиз өрчүп өсөт. Эгерде
мамлекетибиз кедей болбосо, кедейчилик бар жерде жумушсуздук болот. Жумушсуздуктун айына мына миллиондогон биздин кыз жигиттерибиз талаада жүрүшөт. Ошондуктан биздин бардык келечегибиз, үмүтүбүз ушул билимдүү балдарда, студенттерде. Силер эртеңки Кыргызстанды өнүгүп өстүрө турган жигит кыздарсыңар. Ушундай жакшынакай иштерди кылып жатканыңар биздин бардыгыбызды сүйүндүрөт. Аз болсо дагы ушундай жакшы иштерди жасай бергиле. Илайым силерге ынтымак берсин, Кудайым ден соолук берсин. Алган билимиңерди ушул өзүңөрдүн кичинекей родинаңарга, Кыргызстанга жумшоого аракет кылгыла. Өзүңөрдүн артыңардан дагы ушундай билимдүү жаштарды тарткыла. Мен мугалимдер коомунун атынан, аксакалдардын атынан силерге ак батамды берем. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Ушул силерди алкап жаткан алкыштардын бардыгы, батанын баары силерге тийсин балдар. Абдан чоң рахмат, иштериңер илгерилей берсин. Жанелан представляет. Студенты – это новые кадры и будущее нашей страны. Фундамент подготовки будущего профессионала великой страны закладывается именно в ВУЗе. В данное нелегкое время мы, команда Жанелан, будем продолжать помогать нашим студентам-соотечественникам, поддерживать морально и материально, защищать их и бороться за то, чтобы каждый студент мог получить хорошее образование, самореализоваться, найдя работу по душе, которая позволит ему раскрыть свой потенциал и обеспечить свою семью, помогая развитию страны. Будущее за студентами. Именно они могут изменить страну к лучшему. Коронавирус кыргыз экономикасына канчалык таасир этет же этип жатат? Канча ишкана, тейлөөлөр жабылып, жумушсуздук канча пайызга жогорулаганы турат? Жогорку кеңештин жыйынында экономика министри Мукамбетов бир цифра келтирди. Ал быйыл 2020 жылы бир 4% тегерегинде өсүш болуш керек деп эсептегенбиз. Бүгүнкү күндө 6,8 минуска кетебиз деп. Эгерде бул коронавирустагы жанагы кабыл алынган шашылыш чаралар бир 2 айга узарса, эгер андан ары узарып кетсе, анда экономикабыз бир топ эле түшүп кетет да. Жумушсуздук бүгүн эле бар. Анткени мына күнүмдүк иштеп аткан бизде бир 50%-тан ашыгы тейлөө соода тармагында иштешет, финансылык секторда. Дээрлик алардын баары тең бүгүн токтоп калды. Банк системасы бир 50-60%-ка чейин элдерин кыскартышты, жумуштарын кыскартып, отпускага жиберишти. Ал эми тейлөө толук токтоп калды да. Жана чоң маркеттерге гана иштебесе, калгандары токтоп калды. Экономика чын айтыш керек, ачыгын айтыш керек да, өкмөт да азыр баарын эле ачыгын айтыш керек. Белди бекем буйлуу, алдыбызда абдан катуу убакыт турат. Биз белди бекем бууп, азыр биримдик менен анча-мынчалардын баарын кыскартып, каржылардын баарын кыскартып, ушул катаал мезгилден чыгып кетиш керек. Айрым өлкөлөр жумушсуз отуруп калган элдин колуна азырактан акча берип жатышат. Ушундан улам биздин депутаттар дагы, активисттер кыргыз өкмөтүн ушундай кадамга чакырышууда. Бирок негизи эле жумуштан айрылган карапайым адамдарды акчалай, каржылык жактан колдоп туруу үчүн өкмөт кандай бир чукул каржы булактарын таба алат сиздин оюңузча? Барбы ушундай? Эми каржы булактарын табыш керек. Азыр эл аралык валюта фондусу мына $120 миллион кредит беришти. Бул дагы кредит 0,75% менен бир 70% 5 жылдык мөөнөтү, 30% 10 жылдык мөөнөт менен беришти. Бул эл аралык финанс институттары бергенде узак мөөнөткө беришет да, 20, 25, 30 жылга чейин анан беришип, 1-2 жыл каникул, 3 жыл, 5 жылга чейин каникул беришчи, грант элементтери сакталып калчу да. Бул шашылыш кредит болуп калды. Бул бир булак болот. Бирок бүгүн ошол эле жыйында өкмөт тарабынан айтылып калды, быйыл канча
салыктардан жоготуу болот дегенде бир 17-18 миллиард сомдун тегереги деп атат. Бул салык инспекциясы. А эгерде бажыдан алсак, аяктагы токтоп турат, бир 30-35-40 миллиард сомго чейин жоготуу болот бюджеттин. Мына ошону толтурушубуз керек деп өкмөт айтып атат. Эми аларда сан бар. Мен ишенип атам алардын айтканына. Булактар кайсыл? Булактар биринчи эл аралык финансылык уюмдардан алыш керек. Экинчи ички резервтерди кыскартыш керек бюджетти. Ошону кайра карап чыгып, негизги багыттарга гана жумшашыбыз керек. Анан үчүнчү булак бул мүмкүн популярдуу эмес болот да. Биз Кумтөрдүн акциясы бар бизде, Центеранын. Бүгүнкү күндө бир 450 миллион, бир 500 миллион тегерегинде биздин акциябыз бар. Эми ал күндө секирип турат. Ошонун бир 200 миллион долларын акцияны биз сатышыбыз керек. Сатып аны накталай акчага кайрыш керек да, алып келиш керек доллар менен. Аны улуттук банкка коюш керек. Анан ушул акчаны биз керектөөгө жумшашыбыз керек. Бул биздин өзүбүздүн ички булактардын бири. Албетте, Россиядан карыз сурайбыз, жалдырап Кытайдан карыз сурайбыз. Бирок алардын баары тең бүгүнкү күндөгүнү толуктап бере албайт. Анткени сиз айтып кеткен маселелерди, мына бизде бир 680 миң пенсионер бар. Ошонун бир 70-80% бир 5 миңден 7 миң 8 миңге чейин эле сом акча алышат. Бул абдан аз. Анан каатчылык болуп атат азыр. Инфляция болушу мүмкүн. Көптөрү жумушсуз отуруп калды, анткени үйүндө ошол пенсияны карап отургандар дагы бар эле. Бүгүн ого бетер көтөрүлөт. Россиядагы болуп аткан акыбалды өзүбүз көрүп атабыз. Алар да токтотуп койду. Көп канча деген мигранттарыбыз кайрылып келип атат. Алардын да акчасы асайды. Анан девальвация болуп кетти, сомдун да девальвациясы болуп кетти, рубльдун да девальвациясы болуп кетти. Бул мындай каптабыда келе турган каатчылык, кыйынчылык болуп калды да. Ушул убактарда биз ресурс иштешибиз керек. Бул биринчи жана Кумтөрдүн акциясы. Бизде андан башка чоң ошо кара күнгө деп сактап келаткан резервибиз жок. Экинчи резерв бул улуттук банкта биздин эл аралык резервибиз бар. Бир 2,4 миллиард доллар депчи. Ушуну атайын улсаат берип туруп, өкмөткө бир 200 миллион алганга улсаат беришибиз керек, 200 миллион долларды. Аны алып, ошону сомго айлантып, биз анан жанагындай муктаж болгон бүгүнкү күндөгү адамдарыбызга жардам иретинде беришибиз керек. Эгерде бир 500 миң мына пенсионердин ошо ичинен эң жакыр дегени, эң ас алган дегени бир 500 миң болуп калса, 5 миңден берсе бул 2,5 миллиард сом болот да. Бул бир 2 ай, 3 айга чейин бере турган мажбур болуп калабыз. Мына бул шашылыш чаралардын бири болуп эсептелет. Экинчиден майып балдарыбыз бар, майып адамдарыбыз бар. Алар бир 140 миң. Аларга дагы 3 миңден, 5 миңден кошумча кылып берсек, аякка дагы бир 1,5 миллиард сомдордой кетет да. Мына бул баягы социалдык жактан абдан муктаж болгон мамлекеттин жардамына муктаж адамдар да. Экинчиси кимдер? Булар экинчиси өздөрү күнүмдүк иши менен акчасын таап, үй бүлөсүн багып, өзүн багып жүргөндөр. Бул жанагы майда, чакан, анан өздүк ишкерлер. Мына биз буларга дагы акча беришибиз керек. Жардам беришибиз керек. Биринчиден, эгерде сен бир жылдын ичинде патент алып жүрсөң, салыктар төлөп жүрсөң, ишкер адам болуп, мына ушулардын тизмесин тактап, анткени алардын тизмелеринин баардыгы тең бар салык инспекциясында. Анткени ай сайын алар келип патент алып турушчу. Мына биз ушуларга жардам иретинде беришибиз керек. Мисалы үчүн ошол чет мамлекеттер айрым экономикасы өнүккөн дейли, ошолордун катарында биздин коңшулар деле да, Өзбекстанда, Казакстанда ошол жеке ишкерлерди колдоо боюнча өкмөттүн кандай бир жардам колдору сунулуп жатат. Мисалы үчүн жумуштарын таптакыр бошотуп жибербеши, алардын алдында милдеттенмелерин аткара албай калбаш үчүн өкмөттөр ошо түрдүү жардамдар сунуштап, 0% чейинки жеңилдиктерди, кредит, суудаларды берип жатышат. Бизде болсо өзүңүз угуп атасыз, өкмөт акча жок деп.
буга бара албайбыз деп айтты да. Эми насыя каникулу боюнча дагы эч кандай бир жаңсыл чечим чыга элек. Ушул биз экөө сөз кылып аткан экономиканын негизги кыр аркасын кармап турган Кыргызстан экономикасынын кичи жана орто бизнес катуу жабыркап калбайбы мындан? Жабыркап калды. Жабыркап калды. Азыр абдан эле кыйын акыбалга келип калды. Мен бир эле мисал келтирейин. Мен бир жолдош балам бар, өзүнүн ишканасы бар. 400 адамды бүгүн ишканасы жабылып 400 адамды бошотту да. Мына бул 22 марттан бери. Алар күнүмдүк таап турган. Буга окшогон ишканалар аябай көп. Аябай көп да. Жанагындай жеке чакан деп, мына бизге 10 миңге жакын таксисттер бар болчу. Бир 5 миңге жакын бусик айдагандар бар болчу. Бул мен Бишкек шаарын айтып атам. Азыр башка шаарларды, региондорду айткан жокпуз да. Сөзсүз түрдө биз жардам беришибиз керек. Мен жана булактарды айтып атам. Жана МВФтен алган акча бул бюджетке кетет да, бюджеттин тешигин жабат. Ал эми ишкерлерге бере турган акчаны биз булактарын табышыбыз керек. Мына ошол булактын бири айтып атам, Кумтөрдүн Центеранын акциясын биз сатышыбыз керек. Аларда мынакей биз 500 миллионго жакын ошол 26,6% бар. Бир 450-480 миллион болуп калат эми баасына жараша. Быйыл мына айтты $9 миллион дивиденд беребиз депчи. Эми бул 500ден бул 2% болуп калып атат да. 2% болуп калып атат да. Андан деле көп биз жөн эле кармап отургандан эч кандай пайда жок. Биз ошону айтып жүргөнбүз. Бул биздин мамлекеттин резерви, биздин активибиз. Өтө катаал, мындай шашылыш, кыйын акыбал келгенде биз аны колдонушубуз керек. Мындан коркпош керек. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.